Европа саясаты боюнча жана Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун директору Наташа Азопарди Мускат бүгүн Кыргызстанга болгон иш сапарында Свердлов районунун номер 4-үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барышты. Пандемиянын кесепетинен улам 2 жылдык убакыттан кийин гана Кыргызстанга саламаттык сактоо системасы боюнча жардам берүүнү улантуу максатында келдик. Андан тышкары тейлөө тармагына көңүл буруудабыз. Биринчиден, саламаттык сактоо министрлигинин заманбап үлгүдөгү тейлөөсү канааттандырды. Адамдар алдын ала жазылып, андан соң гана кабылданат. Негизи бир нече өлкөдө медицина толук өнүкпөгөн, себеби каражат тартыштыгы көйгөй жаратууда. Мындан улам бүткүл Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму медицина тармагын бекемдөөгө болгон аракетин көрүүдө. Ошо Бишкек шаарынын номер 4-үй бүлөлүк дарыгерлер борбору 120 миң калкты тейлейбиз. Свердлов районуна караштуу бизге келген жарандарды бизден поликлиникада 68 семейный врач тейлейт, 153 кичи медайымдар тейлейт. Бизге кайрылган жарандардын баарын өз убагында карап, өз убагында жардам бергенге дайыма аракет кылабыз. Иш сапардын алкагында COVID-19 илдети тууралуу да күнгөй тескейлер ортого салынды. Өлкөдө кара илдетке чалдыккандардын саны азайганы менен кайдыгер карабоого чакырышат адистер. Бүткүл Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жеке эле Кыргызстанга эмес, башка өлкөлөргө да жардам көрсөтөт. Алдыда вирустук ооруларга даяр болуу жана алар менен күрөшүү максатында жаңы, заманбап жабдууларды даярдап берип, тыгыз иштешүүгө даярбыз. Белгилей кетсек, иш сапардын алкагында Наташа Мускат саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен жолугуп, эки тараптын тыгыз иштешүүсүн көзөмөлдөп, саламаттык сактоо системасын мындан ары да жакшыртуу тууралуу сүйлөшүү жүрдү. Айдай Ташибекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.